Мына биз Баткен жергесинде турабыз. Азыркы кырдаалды көрүп атабыз. Эч бир аксакалдар чыгып, аксакалдар өздөрүнүн насаатын айтпай атат. Биздин аксакалыбыз ушу бүгүнкү кырдаалда жаштарга мынау көтөрүлүп аткан бүт көрүп атасыз аксакал. Ошо аксакалдардан бир аксакалдыгын көрсөтүп, бир акыл насаатын айтпай атат. Ошого кандай дейсиз? Кандай акылыңызды айтасыз? Endi nemede? Ben başından aytayım bağı. Mezgilinde 40-cı, 41-ci, 45-ci yıllardagı Vatan Mekanı soğuş yıllarında Angliyanın Premier Ministri Winston Churchill degen bolot. Mana oşu Churchill aytkan demokratiyanın жақсы жақтары бар. Бирок өтө жаман жактары дагы көп деген. Mana demokratiya акырында барып туруп анархияга айланып кетет деген. Мына ошо азыр биздин мамлекетке келди. Муну анархияга айландырганын себеби баягы көп партиялуулук. Көп партиялуулуктун кереги жок. Баягы бир мандаттуу баягы неме шайлоолор болуш керек. Мына ошондо гана мындай чыныгы неме болот. Бул баягы акчалуулар келип алып туруп эле акчасын баягы неме шыпырып, мына жерде эмне мекеним Кыргызстан деген. Бул бүтүн акчанын күчү менен баягы неме болду. Бул туура эмес баягы. Анан кийин баягы ата мекен деп баягы неме партиясын. Муну мен анархиялык партия дейт элем. Себеби социал-демократия партия деп ошого жамынып алып баягы. Бардыгынын мына ушулар баягы неме кылып атат. Баягы мамлекеттин ичидеги чаң тополуңду мына ушул анархияга. Мына Уинстонун немеси келип жетти мына. Демократия акыры анархияга айланып келди. Көп парламенттүү башкаруу деген бул баягы анархияга алып келет. Мен бир гана шу Адахан Мадымаров Чимсабаевичке баа берем. Мамлекетти бир гана адам башкарыш керек. Ол баягы парламент дегенде канча адам отурат? Бир башы жок, башы барлар отурат баягы неме. Анан кол көтөр десе эле кол көтөрүп баягы неме кылып, бул туура эмес неме. Азыр келген премьер-министр болуп келген Садыр Жапаров дагы ушу депутаттардын санын кыскарталы деп атат. Эң туура. 120 депутаттын кимге кереги бар? Бир 50 депутат болсо болот. О сессияга келсе бир 30тасы 20тасы отурат, сессия жүрүп атат, кол көтөрөттөр баягы неме. Бардыгы неме ушуга неме келет. Баягы мен айтар едим баягы. Көп мандаттуулукту коюп баягы неме бир мандат менен баягы шайлоо болуш керек мына келе турган немеде. Партиянын кереги жок. Партиянын кереги жок баягы. Баягы бардыгы ушу партияга жамынып алып туруп. Мына ата мекен баягы бул барып турган анархиялык партия. Мына азыр неме кылып атпайбы баягы. Биздин адам отуруш керек ондой мындай. Бул анархия да. Демек мен каалар элем баягы келе турган мына бир айдан кийин болобу парламенттик кайра шайлоо баягы неме болобу. Мына ушунда неме бир мандаттуу гана неме. Ар бир областка неме бериш керек. Мындай мынча адам мынча неме немеге шайлоого катышышка укуктуу деп баягы дешкен. Мына ошондо неме кылып. Мына азыркы немелер өзүнүн акчасын чачып не болду? Жок болду. Абага айланып кетти. Немеге айланып кетти да. Бул баягы пулу барлардын баягы немеси. Мен ойлор элем, аксакалдар. Айткыла, дегиле баягы. Бу неме мамлекетибизди баягы анархиялык немеге салып бербегиле. Улуактар социалистик революциядагы анархисттерди эстегиле. Же тарых билбейсиңерби? Дер элем да. Демек, Мадымаров 11 жылдан бери айтып келе атат го? Айтып келе атат. Мына мен Мадымаровдун немесин колдойм баягы неме. Бу бардыгынын баягы распакыган мына ата мекен партиясынын баягы немеси. Системасы. Конституцияндагы биз катыным менен кошо жаздым деп баягы. Кандай неме уяты жок баягы неме.
Мынакей, Бул Конституциянда кайрады жазыш керек. Эң туура айтып аксакалыбыз. Ошол улуулар айткан сөздү биз эстеп бүгүнкү күндө баягы башка нукка буралы. Башка нукка буралы. Мына неме элди неме кылган бардыгы неме эгер бул баягы көп партиялуулук болбосо мындай окуя болбойт эле. Рахмат чоң.